Рахмат, Темір Ремович. Мен сіздің екінші сұрағыңыздан бастаған біріншіден, жана сіз айтқан маға біздің бөлімелі бар да, мал шаруашылығымен істеген. Алардың даны бойынша біздің ветеринар фитосанитар инспекциялы заявка берген емес пе, жылына күзінде бұл препараттарды вакцинацияға керекті. Күзінде алып қойыш керек болса, азыр уже башташ керек болса, шоны вакцинация жүргізіп региондарды. Мына бүгінгі данный бойынша ақшада бөлінелі екен, вакцинация жүреттіген даже еме жоқта мүмкіншілік жоқ екен. Мына аз еле жол қойт ұқтым бұл мәселе бойынша. Анан азыр күнде мына Құдайға шүгір баяғы шарт андаға жол бербей, елді өзінің малын жақсы қарап келген басқаға сенбей қалды оқшетті, ошо ветеринар системаға да. Тем более бізде система азыр екі жаат болып кетті. Ветеринарный инспекцияға бөлініп, департамент ветеринария да өзінше болып кетті, бізге біздің қарамағымыздан шығып кеткен. Ошон үчүн конкретно мисалдар да жоқ. Анан жана біздің биринчи суроогуңузга мамлекеттик ишкана болгондон деп мына туура айтасыз. Буга чейин жанагы көмөкчү шаар болуп турганда жетекчиси да специалист эмес, анын максаты башкача болчу да, баягы управление деланын жана керектүүлүгүн нерсенин малдын согумун башкасын даярдап келген да. Ошон үчүн сиз айткан менеджмент оңдош керек. Ал жерде ошо племенный деланы түшүнгөн специалистти коюп, менеджментти жогорку деңгээлге чыгарыш керек. Мен өзүм барып көрүп, ошол азыркы күндө Америкадан калган 2 бука, анан 4-6 күн айым бар экен. Өткөн суббота күнү Жомарт Кайыповичтан баягы суббота күнү болгондон кечинде барып көрдүм да, ошол карантиндик система алар негизи 1 ай карантинде болуш керек. Андан кийинки ошо каржылай турган баягы чөп чарын алганга мүмкүнчүлүк жок болуп калып, анан ошо мен жана Юсайдын балдарына айтып, бир 3 айга кармалап бергиле, жазгы чөп чыгып, мал жазга чыкканча деп ошондого вынужден болдук да. Сиз айткан туура ошол жакта жетекчиликти оңуштуруп менеджментти оңдошубуз керек. Бул туура айтасыз. Мен макулмун буга сиздин айтканыңызга. Рахмат. Мен да кошулам ошо Темир Ремович айткан сөздөргөчү. Биздин азыркы убакта Кыргызстанда бир да жакшы иштеген мамлекеттик ишкана жок. Айтып койсоңуз кайсы? Жок. Сиз өзүңүз жеке секторда көп иштеп билесиз, менеджмент принциптерди. Анан кийин азыр ушул кадамга барсак, кийинки кадам биз үчүн аутсорсингге же бир жакка беришибиз керек го. Вообще мамлекет бизнестен алысыраак болуш керек. Биздин жалаң эле регулятивдүү функция калыш керек, мыйзам чыгаруу функциясы. Анан кийин азыр муна бекитсек, сиз кийинки кадамды да ойлонуп көрсөңүз, кайсы жактан бул деген бул проблеманы биз аутсорсингге беребиз. Рахмат. Бул маселе, бул эми мамлекеттик болгондо сервисный обслуга жасайт да, жана завод куруп берсек, азот чыгара турган завод бирөө эле ишкер 30 жыл болгон завод экен, араң эле дышыт да. Аны биз обновить этпесек, частниктерге берген күндө деле биз ушу асыл тукум жагына көңүл бурушубуз керек да. Бул эми мамлекет, бул жери мамлекет болуш керек да. Бизди контролдоп турушубуз керек. Анан жанагыдай пункттарды ачып, баштапкы этапта регионго ачып берип койсок, ошол завод менен жана хранилищасы менен, ташыгычтары менен бутуна туруп кетет булар. Анткени услуга оказывать этет да. Анан эгер муну баарын жанагыдай сиз айткан производствосы бул жерде жок да, ошол жанагы 2-3 куудур эле букаларды кармап, жалаң эле букалар болот да. Өзүн өзү актап кете турган нерсе булар. Талгат Алымбекович, айтсаңыз, Кыргызстанда канча ушул жасалма уруктандыруу багытындагы адистештирилген жеке менчик ишканалар бар? Станция кантип аталат? Барбы деги эле ушундайлар? Мындай алып келип эметкен почти что жок. Себептен бул завод кымбатыраак турат экен да, алып келген азот качать этип турган заводду. Алып келишип атат. Темир Аргынбаевдин айткан сөзүндө мындай жөн бар да, эгер жасалма мындай адистештирилген станциялар бар болсо, сиз менен мамлекеттин мойнуна алам деп аткан ишти уже жасап аткандар болсо, анан жана конкуренция болгондо көп учурда жеке менчик ишканалар алдыга кетип атпайбы? Анан биз түзүп алып, кийин жараксыз болуп калбасын дегенде,
Экинчиси асыл тукум мал чарбалары. Канча чарба бар Кыргызстанда бүгүнкү күндө? Жеке менчик, канчасы мамлекеттик? Негизи мамлекеттик 9 эле мына асыл тукум заводу бар. Калгандары 142 фермердик чарба, 11 фермерлик завод бар. Асыл тукум мал чарбалары. Ооба, асыл тукум. Асыл тукум. Калыбына кетирип иштетиш үчүн канча акча керек? Азыр негизинен мына карыздан кутулуп берсек эле бул жери да бар, жайыты да бар да, малы да бар. Ошол өзүнө бутуна туруп кетет эле. Бул ишкананын өзүнүн потенциалы бар да, туурабы? Анан кийин бул кызмат көрсөтсө болот, өзүнө бутуна туруп кетсе болот, да? Анан ушул жерде бизде бир мындай шарт бар да. Мамлекеттик жеке менчик шериктештиги деген бизде мыйзам бар. Ошонун негизинде ушул убакта бир мамлекет жеке менчик менен биргелешип ушул ишти жүргүзсө болобу? Мисалы үчүн алардын инвестициясы, сиздердин гарантияңыздар профилди көзөмөлдөп, анан жеке менчик дагы пайда табат, мамлекет да пайда табат, бирок инвестиция кылбайт да. Бул маселе ошол жагына берилсе болот деп. Мында ой эле жөнүндө кечирип коюңуз. Негизинен болот. Азыр жана бизде мына фермерлик асыл тукум заводдору негизинен урукту чет жактан алып келет да, мына атайын азотный емкосттор менен заказ кылып алып келип разовый алып келип атат да, ошону ал эми баягы жогорку пародулуу мына жылкыларга алып келип атат, бир-экин ири мүйүздүү малдарга алып келип атат да. Анан биз муну жалпы элге чоңойто баягы жайылта албайт экенбиз. Муну завод муну асыл тукум элитанын негизинде биз жалпы элге чагылтып санын көбөйтөйүн деп атабыз да, породалык. Илгерки Союздун убагындагыдай кылчык жүндүү койлор, породистый уйлар болот деген максатта иш жазып атабыз да. Ага үчүн бул обязательно мамлекеттик болуш керек да. Бир жанагы быйыл өзү постановление жазылган, быйыл баягы мамлекеттин колдоосуна алып 15-жылдан баштап хозрасчетко чыгат булар. Рахмат дагы Алесбек Миклошевич. Урматтуу Талабек агай, бир суроо берейин дедим эле. Мындай байкап көрсөңүз, жылына бир жылы жылкы малы ооруса, бир жылы кой малы ооруйт. Бир жылы уй ооруйт. Могу Темир агайдын берген суроосунун түпкүлүгү туура болуп атат да. Ошону бир сиздердин министрлик анализ кылып, алдын ала кандай иш чара кылса болобу? Ушундай жолу барбы? Анткени эми бар жылы малда чоңойдук да, аз эле мал бар. Бирок ушу көп байкайм да, жылына баары бирөө оорубайт. Же кой ооруйт, кийинки жылы жылкы ооруйт, ушундай болуп кетип атат да. Ушуну бир анализ кылса болобу, болбойбу? Негизинен болот го. Бирок мен айтып кеткендей, биздин министрлик сельхозда мал чарбачылыгынан бир эле отдел бар экен, политика жазган. Башка эчтеме жок, ыпымга жок экен деп коет го кыргыздар. Бүт жана ветеринарный инспекция өтүп кетти. Департамент ветеринарий баш болду, бүт полный состав. Производствода бул жак өтүп кеткен да. Ошон үчүн мен азыр сиздерге жооп берүүгө деле кичине кыйындык болуп турат мага. Ошон үчүн бул жагында оптимизация болгондо Жомарт Кайыпов кайра карап чыгууга туура келет го. Ошол маселелерди киргизип койгула азыр. Мына Тайырбек Дүйшөкеевич ошол оптимизация комиссияны жетектейт. Ошон үчүн убагында батыраак киргизип койсоңор карап коебуз. Урматтуу Жомарт Кайыпович, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Талай Адамбекович, менде бир суроо. Берде мамлекеттик ишканасын мамлекеттик мекемеси болуп кайра уюштурулуп атат да. Ушунун канчалык муктаждыгы бар? Бул эмнени берет? Эмнеси өзгөрөт? Анан экинчиден мына 3.355.000 карызы бар экен. Ошону жоюу иретинде болуп атат. Каржы министринин макулдугу барбы жокпу? Анан келечекте эгер бул пайда таба турган ишкана болсо, балким ошол карызын узартып бербейли. 10 жылдын ичинде төлөсүн, мейли 15 жылдын ичинде төлөсүн. Просто бул кайта эле бюджетке бир мындай жүк болуп атат да. Анан эгерде ошол баары бир мекеме болобу, ишкана болобу, эгер бир чарбачылык иш менен алек болсо, баары пайда тапмайынча ал өнүкпөйт эч качан. Өнүгүш үчүн балким ошол жанагы уюштуруу укуктук формасын балким акционердик коом кылып уюштурса кандай болот, ошону айтсаңыз. Туура. Муну ушу айыл чарба министрине өткөрүп берип атканда президент иш башкармалыгынан да жанагы 3,5 миллион жана карыз жөнүндө разговор жок болчу, анткени бул алардын иш башкармалыгынын көмөкчү чарбасы болчу да. Анан постановление Минсельхозго өткөрүп бердик.
көп өтпөй эле алар иск менен сотко кайрышты. Ушунча карызды кайрылып берген. А самом деле фактически ошол затраттын баары ушул иш башкармалыгынын ишине көмөкчү болуп кеткен да 2005-2009 жылдары. Анан жана сиз өткөрүп берген тууралуу айтып атасыз. Негизинен бул бирден бир эле себеби ал жерде жанагыдай специализация болгон эмес. Бунун түзүлгөн багыты өзүнчө болчу, өзгөчө багыт. Племенный деланы кармап туруш керек болчу ушул багыт. Ошол үчүн бунун баягы акыркы стадияга чейин жетип калганда таркап кетейин деп калган. Заводдордун баары бузулуп, араң эле жаны калып да. Ошон үчүн бизге министрликке өткөрүп берген бирден бир себеби ошол керек. Буну бутуна тургузуп реабилитация кылганга. Анан сиз айткандай, мына 2015 жылдан баштап өзүнчө хозяйствоско кетет. Анткени бул жерде көп мал жок. 15 баягы букалар гана кармалып турат, анан уруктар, искусственный уруктар кармалып, жана азоттук заводдун эмеси менен ар жакта бир регионда 300 деп атпайбыз келген, жан келген. 175 мурдалар болчу, 500ге жакын жасалма уруктар пунктуна ташып турат да, бул обслуживать турат, ушуларга обеспечить. В принципе болот го дейм. Жанагыдай регионалдык, жанагы мамлекеттик частный партнерствону деле киргизсек болот. Регионалдык түштүк ачар турган нерсе. Ооба ошондой. Азыркы күндө жанагы биринчи маселе жанагы карыздын кечип берсек эле бул 1 жылдан өзү бутуна туруп кете турган мүмкүнчүлүгү бар. Рахмат. Баары туруп кетсе жакшы болот эле, турбайт го. Мен ойлойм, биринчиден бир жакшылап ойлонуш керек бул маселе боюнча. Анткени биз өзүбүздүн саясатыбызда ушу мамлекеттик ишканаларды кыскартабыз деп айтып атабыз. Кайра муну көбөйткөн болуп калат. Бул биринчиси. Экинчиси, Жомарт Кайбыч, биз сиз менен бул позицияда бир топ жолу бир болгонбуз. Ошо ветеринардык инспекцияны түзүп жатканда, оптимизацияны караганда, кийин департаментти бөлүп чыккан, ветеринардык департамент абдан туура эмес болуп калганда. Бул мындай да, инспекция бул көзөмөл. Ушуну биз так түшүнүшүбүз керек да. Ал эч качан барып вакцинация кылбайт. Инспекция текшерип гана турат. Каерден ачак чыгат, туура багылып атабы, туура кылынып атабы деп. А ветеринарный департамент Минсельхоздун астында болуш керек, алар жана профилактика менен алек болуш керек. Ооруларды дарылап, вакцинация кылып, ошолордун баарын карап, анан кийин жанагы ветеринар врачтар менен иштеш керек, анын ичинде жеке врачтар менен иштеш керек. А жерде биз чоң атаандаштык бар да. Анан көп учурларда ошо түшүнбөстүк болуп эле, ошо контролду алсам эле мен баарын оңоп кетем дейт. Ал андай эмес да, анткени бу жерде жанагы конфликт интересов деген болуп атат. Бир жерде болуп калса коррупция болуп чыгып атат да. Мына ошону биз абдан эске алышыбыз керек да. Анан жана сиз айтып кеткениңиз боюнча, Жомарт Кайыпович, бул өтө орчундуу маселе. Жана препараттар жок, азыр вакцинация болбой жатса, муну шашылыш түрдө чечиш керек. Бир 2-3 күндүн, 5 күндүн ичинде чечип, азыр тапшырма берилбесе, мал жайытка чыгып кетсе, вакцинация албай. Анда кийин баары тең оору болуп түшөт. Анан биз малдын баарын тең мындай оору кылып, кырып алабыз да. Ошону эске алышыбыз керек. Биз атайын анализ кылганбыз. Өкмөт тапшырма берген, эсиңизде болса керек. Тилекке каршы бул ачууччулук. Эң жашы бүгүнкү күндө ветеринар менен зоотехниктердин 50ге чыгып калыптыр. Ал эми айыл чарба агрардык мамлекет болгонуна карабастан, тилекке каршы болгон 4% биздин жаштар ошол академияга тапшырат. Ошол эки багытта: ветеринар, зоотехник, анан агроном. Эгерде сунуш иретинде, урматтуу ага, эгерде бул министрликтин структурасын өзгөртө турган болсоңуздар, ушуну да эске алып, ошо менен биргеликте жанагы биз дайыма дарыланы, оорунун алдын ала алган арзанга чөт экен да, аны дарылагандан көрөкчү. Ушул жагынан дайыма кичип калып атабыз да. Ушундай бир бөлүм түзүлө, же булар өздөрү бир сунуш берсе, же башкача бир багыт түзүлө, ошону алдын ала алуу боюнча да бир структура бир өзгөртүү болуп кетсе, кирип кетсек жакшы болот деген сунуш да. Рахмат. Ошол баары түшкөн сунуштарды протоколго жазып коебуз. Ошол Темир Гемович айткан сөздөрдү да вакцинация боюнча, анан кийин тез өзүңөрдүн сунуштарды азыркы комиссия оптимизация деп киргизип койгула. Жакшылап дагы талкуулашыбыз керек, анан батыраак чечим кабыл алайлы ошого тегерек. Башка ой пикирлер жокпу?
негизи Жомарткаевич, бул токтомдун максаты абдан жакшы экен өзү. Жанагы асылдандырууну жакшыртуу, мал чарба продукцияларынын сапатын жакшыртуу, бирок бир өз негизи максаты кабыл ала турган токтом экен. Бирок сиз жана так маалымат бере албай атасыз да, эгер мисалы жеке менчик ушундай станциялар бар болсо, башка бир кандайдыр бир структуралар бул иш менен алек болуп атса, мүмкүн кереги жоктур. Таптакыр жок болсо бүгүн мындан бөлөк жалпы республиканын тагдырын ойлосок, мал чарбасынын тагдырын, айыл чарба тармагынын тагдырын ойлосок, анда бул токтомду кабыл алыш керек негизи. Рұқсат берсеңер, үшінші мәселесі. Өтөлі. Бұл деген біздің жарандарымыздың коопсуздугу жөнүндө біз үчүн артыкчылыктуу маселе. Жол кырсыктарынын, анын ичинде адамдардын өмүрүнө байланыштуу кырсыктардын саны жылдан жылга өсүүдө. Анын себептери аз эмес, ошонун ичинде оң колдоо автоунааларынын кескин өсүшү. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча Ички иштер министрлиги Кыргыз Республикасына оң колдоо автоунааны киргизүүгө тыюу сала турган мыйзам долбоорун иштеп чыкты. Бул маселе боюнча ИИМдин көз карашы негиздүү жана салмактуу экендигин белгилей кетүү зарыл. И маселени олуттуу анализдеп чыкты. Бул үчүн мен ыраазычылык билдиргим келет. Бирок бул маселени чечүүдө социалдык жана экономикалык жагдайларды эске алуу зарыл. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бүгүнкү күндө өлкөнүн жарандары арзан баадагы автоунааларды пайдаланып, өз үй бүлөлөрүн багып жатышат. Ошон үчүн бирден экономика министрлигинен да, мамлекеттик каттоо кызматтан да канча комментарийлер түшүп атат. Бирден коомчулукта ошол маселесин аябай активдүү дебаттар болуп атат. Ошон үчүн бирден биз жакшылап принциптерди карап, бир четтен ИИМ киргизген демилгеси жакшы. Бирок биз жакшылап карашыбыз керек. Азыркы убакта оң колдоо автоунааларынын баалары розницадан арзаныраак болуп, биздин жарандарыбыз ошол сатып алып, пайдаланып, өздөрүнүн үй бүлөлөрдү колдоп жүрүшөт. Эми бирден терең жакшылап биз ошол маселесин талкууласак. Мен мындай сунушту киргизейин бүгүн, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Азыркы маселе бул деген аябай полярдуу көз караш болуп атат. Азыр биз ошол жерден дебаттарды ачсак көпкө кетебиз. Башкача бир форматы киргизсекчи, мен сунуштасам, бир жакшы презентацияны даярдап коюп, өзүңүздө мен билем, жакшы сапаттуу презентациялар бар, МАИ жактан же экономика министрлигинин сунуштары бар. Мамлекеттик каттоо кызматы жактан да мына мамлекеттик бажы кызматынан сунуштар түзүп атат. Же тарифтик барьерлерди киргизелиби, же башка сунуштарды билген. Менин оюмча азыркы убакта ошол маселе өтө эле мындай бышкан жок. Кандай дейсиз, урматтуу өкмөт мүчөлөрү? Же азыр карайлыбы? Кандай кылабыз? Менин оюмча кичине тереңирээк карасак ошол маселегечи. Жомарткаевич, бул боюнча биз былтыртан бери эле биргеликте бир топ бул маселе талкуулоого алганбыз. Бул жерде статистикасы да бар. Мен ошол акыркы убакта 11% түшсө дагы, 11% түшсө общий машинанын ичинен правосудие 13%. Бирок аварийный случай, оказывается, превышает больше, чем 2 раз, да? Эки эсе көп экен. Анан муну биз мыйзамдын долбоорун парламентке да киргизип атабыз да, туурабы? Ана парламентке киргизгенден кийин ошонун алкасында дагы талкуулар болот көптөлүктө. Ошол жерде дагы бир талкуулап көрсөк, бизде достаточно бул немеден өттү да. Эки жагын тең салмактап көргөнбүз. Буга чейин биз ушул совещаниелерде немелерди карап көргөнбүз. Ошондуктан муну
киргизип туруп, анан палатанын ичинде да барганда, парламенттин комитеттин деңгээлинде, палатанын деңгээлинде дагы ошол коомчулукка чыгып бир талкууласак деген сунуш бар да. Жок, бу жерден өзүбүздүн бир принципиалдуу позиция болушубуз керек. Анан кийин бирөөлөр бир фракция барып лоббирование кылат, экинчилер башка комитеттерге чуркап башташат. Анан кийин биз бир позицияны кабыл алгандан кийин бекем турушубуз керек. Парламентке жиберебиз, анан Кудай көрсөтөт деп бул деген ошондон алыс болушубуз керек. Бу жерден жалпысынан дисциплина бөлүнсөк да, бу жерден шаятиги добуш бергенде да, добуш көпчүлүгү макулдук берсе, ошол позицияны биз барыбыз бир позицияны турушубуз керек. Ошон үчүн бу жерден накта өзүбүздүн принципиалдуу чечим кабыл алышыбыз керек. Мында полярдык азыр ой караштар болуп атат. Жомут Кайбович, биринчиден мен ойлойм, биз өкмөтпүз, өкмөт коллегиалдуу орган. Ар бир министрден ой пикирин угуш керек. Эгерде биз бул жерде бир чечимге келе албай, бышпаган маселени алып чыксак, сиз айткандай опурталдуу болуп калат. Муну сөзсүз түрдө эске алыш керек. Экинчиден, экономика министрлиги 2 жолу принципиалдуу позициясын берген бул боюнча. Биз баягы жок деп койбой, биздин колубузда экономикалык рычагдар бар. Ошол экономикалык рычагдарды колдонуп, ошолор аркылуу кирсек, элге дагы түшүнүктүү болот. Экинчиден, биз аларды экономикалык рычаг менен бара-бара ошол сол жактуу ролго өткөзгөнгө мажбур кылсак болот. Анан дагы бир маселе, бу жерде эми көп учурларда айыл чарба техникасы, чоң машинелер келип атат, крандар келип атат. Анан ошонун ичинде жеңил машинелер келип атат, анан жана эл ташыган. Мисалы, таксилерди чектөө коюп койсо болот, оң жактуу менен. Эл ташыбасын, көбүнчөсү ошолор аркылуу кетип атат да, жана Одиссей деген менен. Анткени бизде баары эле тоо, кышында баардык жерде тайгалак. Мына Таласка барыш үчүн 2 ашууну ашып барасың. Өтмөктү, анан төө ашууну. Токтогул, Ошко барыш үчүн 3 ашууну ашып өтүп атышат. Анан аерде 4 дөңгөлөктүү машина керек болуп атат, кышкысын чыкканга, түшкөнгө. Анан булардын баарын биз эске алышыбыз керек да. Мен ошон үчүн Жомарт Кайбович мындай деп айтат элем да, муну мындай бир өзүбүзчө өкмөттүк форматта эмес, угуу катары, талкуу катары бир чыгарсак, аргументтердин баарын берсек, анан кийин бизнес коомчулугу да бар. Мына биз ушунун астында эле инвестсовет өтүп, алар менен чогуу кеңешебиз дедик. Оң рулдуу машинелердин өздөрүнүн ассоциациясы бар. Алардын да кызыкчылыгы, аларды да угуп, аларга да түшүндүрүп, кандайдыр бир мындай консенсус менен бир чечип, анан өкмөттүн чечимин кабыл алып парламентке барбасак, чоң талаш тартышка түшөбүз дагы, анан социалдык жактан дагы мындай чыңалуу болуп калышы мүмкүн ушунун тегерегинде. Мен ошон үчүн ушундай сунушту айтып элем. Дагы сиз. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, биз акыркы жылдары биздин республика жол кырсыктарынын саны боюнча, анан жол кырсыктарында жабыркаган, каза болгон адамдардын саны боюнча СНГ мамлекеттеринин арасында 1-орунга чыктык. Тилекке каршы жыл сайын көбөйүп атат. Эми бул жерде жаңы негиздемеде жазылып турат, көпчүлүгү ошол оң рулдуу машиналар келгендигине байланыштуу болуп атат да. Бүгүн мына 130 000 тегерегинде автомашина иштеп атат. Анан эми адамдын өмүрүнөн кымбат эч нерсе жок. Мамлекет үчүн дагы, бардыгыбыз үчүн дагы. Албетте кандайдыр бюджетке азыраак акча түшүшү мүмкүн, аны да жөнгө салса да болот. Башка маселелер бар. Жанагы кээ бир биздин бизнесмендер айтып атат, биздин укугубузду бузуп атасыңар. Биз ошол бизнесмен алек болуп аттык деген маселелер көтөрүлөт. Анын баарына биз даяр болушубуз керек. Анткени жанагы негиздемеде көргөзүлгөн 21 Конституциянын 21-47 статьяны көргөзүпсүңөр го, Абдулла Шергазович. Андан бөлөк 20 беренеси бар Конституциянын. Ал жерде мынтип жазылып турат. Улуттук коопсуздукту, жарандардын коопсуздугун жана ден соолугун камсыз кылуу максатында адам укугу чектөөгө уруксат берилет деп түз жазылып турат.
Албетте каршылыктар болот. Биз жана автомобиль транспорт жөнүндө мыйзамды депутаттар тобу иштеп чыгып киргизгенде 1,5 жыл ары бери сүйлөдүгөнбүз. Темир жолдорунда абдан туура айтат, жана оң урулду автомобилдердин ассоциациясынын жетекчиси бир топ бизнесмендер келип алып, акыры президентке чейин жазып, президенттен каршы пикирде келген. Бирок президенттен келген каршы пикирде да так даана жазылып турат. Şu оң урулдуу машиналердин келиши алып келишине сөзсүз чектөө киргизиши зарыл деп жазылган ушул жерде. Анан ошол автомобиль транспорт жөнүндө мыйзамда даана жазылган 2 пункт бар. Биринчиси 16-жылдын 1-январынан баштап жүргүнчүлөрдү жана жүк ташууну жууга тыюу салынат. Ушул мөөнөт ары бери жылып отуруп, ошол жана бизнес сообществонун өкүлдөрү менен биргелешип ушул мөөнөткө келгенбиз. Экинчиси, ошол 52-берине экен, ошол мыйзамда дагы бир жазылып турат. Кыргыз өкмөтү 6 айлык мөөнөттүн ичинде оң урулдуу машиналердин алып келишин жөнгө салсын, чектөө киргизсин деп туруп. Албетте бир 3 вариантты карашып тур. Мен анализ регулятивный воздействиени карап чыктым да. Жана тарифтик жол менен, башка жол менен да барса болот. Бирок эртеби кечпи биз буга барбасак болбойт. Анткени 16-жылдан кийин жанагы тыюу салынса, биз бүгүн алып келгенге тыюу салып койгон күндө деле бүгүнкү иштеп аткан 130 миң машина иштей берет. Качан ресурсын иштеп бүткөндөн кийин акырын чыгат. Коңшу мамлекеттердин бирөөндө да жок. Эсенки мамлекеттердин эссе да жок. Мына биз коңшу мамлекет Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, теге Кытай бирөөндө дагы жок. Алар мурун эле запрет кылган, ошого байланыштуу чындыгында эле бул жерде мына жол кайгылуу күзмөтүнүн жетекчиси отурат. Биз алардан жол кырсыктары боюнча өтүп кеттик. Адамдардын өмүрү кетип атат. Мына ооган согушунда 10 жылда канча адам каза болсо, бизде акыркы 10 жылда ошо менен тең адам жолдо каза болуп калып атат. Көптөгөн адамдардан ошол автомобиль транспорт жөнүндө мыйзамды биз талкуулап атканда абдан көп кайрылуулар болгон. Албетте, бирок экинчи тарабы түшүнүшүбүз керек. Арзаныраак машина алып келип, кичине оокатын кылып, тиргилигин өткөрүп аткан бизнесмендерге да түшүнүү менен мамиле кылышыбыз керек. Бирок таразага салганда, ал жакта 5,5 миллион адам менен ушул жерде где-то ошол 130 миң машинени минген айдоочулардын экөөнүн таразага салып карап көрүш керек. Адамдардын өмүрүн, жол коопсуздугун камсыз кылууну, анан жана бизнесмендердин бизнесин жүргүзүүнү. Ошого карап туруп бир чечимге келишибиз керек. Эгер бүгүн кабыл албасак, мен аны деле колдойт элем. Анда дагы жанагы биздин ошол бизнес сообществонун өкүлдөрүн чакырып, каршы чыга тургандарды чакырып, коомдугу өткөзүп, абдан бир терең талкуулап туруп, бирок бул мыйзамды түпкүлүгүндө негизи сөз кабыл алыш керек кийин. Рахмат. Да, пожалуйста. Министерство финансов, безусловно, понимает важность инициативы и важность безопасности дорожного движения, но мы бы хотели обратить внимание на следующее, что вот только в 2013 году от ввоза легковых праворульных машин из Японии в бюджет поступило 1 миллиард 359 миллионов соответствующих платежей. И поэтому одновременно мы не возражаем против принятия этой инициативы, но одновременно с принятием этой инициативы мы должны продумать альтернативные меры по восполнению доходной части бюджета. В противном случае у нас с вами возникнут определенного рода затруднения. Наша доходная часть с вами и так недостаточно, так скажем, стабильна. Постоянно мы теряем определенную долю доходов, поэтому мы должны серьезно подумать над компенсационными мерами. Спасибо. Так, да. Биз эми акырын бул багытта күрөштү баштап койдук. 2013-жылы оң урулдуу машинаны ташыган негизинен Пакистан атуулдар экен. Ошол багытта ишке апарган ишкерлерге биз квотаны тыюу сала баштадык, кыскартып баштадык. Негизинен көбүнчө 90%га чейин бул Пакистан мамлекетинин атуулдары ташыйт экен, ал машинаны. Япониядан же башка мамлекеттерден. Ошондуктан биз алардын санын азайтып атабыз. Ал ошол маселеге келгенде атайын квотаны азайтып атабыз. Бул биз күрөштү баштаганбыз. Бул мыйзам чегинде, мыйзам бузулган жок, бирок баштап койдук да. Урматтуу Жомарткаев, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, бул долбоорду биздин министрликте колдоду. Анан мына айтып кетсек, жалпы дүйнөдөгү 66% эл ошо оң жак менен жүрөт, сол рулдуу машинаны колдонушат. Анан былтыркы жылы эле оң рулдуу машиналардын саны 52 миң болгон болсо, бүгүнкү күндө 127 миңге чыгып кетти. Бул жылдан жылга абдан тез өсүп атат. Ошондуктан биринчи иретте биз тез аралык ичинде ошол импорт токтотушубуз керек. Себеби булардын саны көбөйүшү мүмкүн.
мына былтыр бир эле мисал келтирип кетсем, 5 ушундай жол кырсыгынын натыйжасында ошо оң рулдуу машинанын кырсык жасаган 32 киши кайтыш болуп, 19 киши жаракат болгон. Ошондуктан бүгүн өзгөчө мына эл ташыган биз минивендер деп коебуз. Минивендерде абдан кооптуу болуп атат. Элди түшүргөндө дагы проезжий частька түшүрүп абдан коопсуздук проблемаларды жаратып атышат. Ошондуктан бул маселе боюнча биз тез аранын ичинде бир жыйынтыкка келбесек болбойт. Жалпы элибиз 127 миң ишкер деп туруп, жалпы 5,5 миллион элди ойлосок туура келбей калат. Жомарт Карбич, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, мен дагы өзүм пикирим айтып коеюн деп чечтим. Бул жерден биринчиден болгон жол кырсыктардын бардыгын 100% ошо менен байланыштырган туура эмес, бирок ошол оң тараптуу, оң рулдуу машиналардын катышы менен болгон ДТПлардын саны абдан көп экени бул баарыбызга белгилүү. Анан бул маселени мен өзүм колдойм, чечиш керек, бирок ошо чечим кабыл алаардын алдында бир мындай кеңири талкуу жүргүзүп, изилдөө иштерин, сурамжылоо иштерин жүргүзүп, коомчулук менен макулдашып, ошонун бардыгын түшүндүрүү иштерин жүргүзүү менен кабыл алыш керек деп ойлойм. Каржы министринин айткан бул коркунучун мен айтар элем, бүгүнкү күнү машина алып келип саткан, машина ташып бизнес кылган ишкерлер, эгер ошол оң тараптуу машиналарга, оң рулдуу машиналарга тыюу салынса, алар сол тараптуу, сол рулду эле кадимки машиналерди алып келгенге өтөт. Жанагы миллиардтан ашык акча бюджетке түшпөй калат. Алар машина ташыганды токтоп калат деген бул туура эмес. Баары бир биз ошол негизги коомчулуктун кызыкчылыгын биз эске алып чечим кабыл алышыбыз керек. Рахмат. Нурхан Сакенович туура айтып атат. Эгерде азыр муну токтотуш керек, токтотуп эле баягы алгандар иштей берсин, токтотуп, бирок биздин жанагы бизнесмендер Америкадан алып келе берсин, леворульныйлар. Ошондой эле ба. Андан бюджет өлбөйт. Европа макул, Европа евро менен доллардын. Америка менен Япониянын машинасы айырмасы жок. Көп болсо бир $700, $1000 айырмасы. Ошондой эле машина толтура, ошондой эле минивендер, ошондой эле легковой машиналар толтура баардыгын. Андан мен ойлоп атам, андан просто моуну токтотуш керек. Эгер токтотпой калсаң да принциптер бар да. Или страна должна быть праворульная или леворульная. Анда закон кириш керек. Анда правый менен левый руль менен урдуруп жүрө бергиле анда. Мен деле өз ой пикиримди айткым келет. Мындай алып келгенге полностью запрет кылыш керек. Анткени Нурхан Сакенович туура айтты, альтернатива тапса болот. Буга чейин деле ошол машиналарды Европадан, Америкадан ташып келип жатышат, азыр деле алып келип жатат. Мен ойлойм, адамдар, бизнесмендер альтернатива жолдорун табат. Мына өзүбүз көрүп атабыз. Мына азыр сунуштар болуп атпайбы? Алмаштырса, оң жагын сол жак рульга деген. Эми ал в основном Япониядан арзан баалуу машина келип атпайбы? $3000 где-то бир $5000, $7000 чейин. Эгер 2000 алмаштыра турган болсо, аны албайт эле коет деп ойлойм да. Уруксат берсеңиздер, маалымат катары айтып коеюн. Быйылкы жылдын эле 3 айында 20310 машина кириптир, ушул жеңил унаалар. Ошонун ичинен 10923 Япониядан кирип атат. 50%тен ашыгы болуп атат да. Былтыркы жылы бул биринчи кварталда 2013 жылы 16196 машина кириптир. 5900 Япониядан келген да. Значит, быйыл ошо өсүш болуп атат. Ошол маалымат катары айтып коеюн, обсуждение. Рахмат. Сиз. Уважаемый Жомарт Кайыпович, уважаемый члены правительства, я поддерживаю министра внутренних дел, что страна должна быть либо правосторонним движением, либо левосторонним движением. Порядок на дорогах должен быть, и поэтому данный законопроект, конечно, со стороны Министерства иностранных дел и лично как гражданин я поддерживаю. Вопрос, конечно, в другом, что мы сейчас этим законопроектом, насколько я понимаю, вводим запрет на ввоз
но не на использование. Поэтому здесь есть разные вещи. Ввоз нужно действительно просчитать и дать возможность предпринимателям, которым занимаются этим бизнесом, переориентироваться. Может быть, то, что вы говорите, здесь 6 месяцев, может быть, надо подумать, больше, меньше, но вводить запрет, да. И я тоже поддерживаю предложение членов правительства, чтобы этот вопрос еще шире обсудить со всеми, с обществом, с различными ассоциациями. Но порядок на дорогах нужно наводить. Өзүбүздүн сунушубузду бердик, Жомарт Кайыпович. Дагы бир жолу тактап, мындай бир тереңирээк сүйлөшүп, биз өзүбүздүн сунушубузду берип атканбыз, встречный кылыпчы. Жанагындай экономикалык рычагтар менен тарифтерин аябай кичине өйдөрөөк көтөрүп, анан жылдарын кыскартып атабыз. Биз ошонун сунуштун жакын арада беребиз, уже иштеп чыгып бүттүк. Жалпы бизге азыр кирип аткан машинелердин жашы 10 жылдан 13 жылга чейинки жаштар кирип атат да, бир 50ден ашык процент ушундай кирет. Анан кийин 5-6 жылдык машинелер бир 25-30%, анан кийин бир 5-6% жаңы машина кирет да. Анан биз ошону дагы өйдө көтөрүп атабыз. Анткени мен жана айтып кетпедимби, 100 миңге жакын машина кирет экен жылында. Азыр 5 кишиге бир машина болуп калды. Жолдорубуз чыдабайт. Анан биз жана экономикалык рычаг менен кетсек, ушу туура болот эле да. Ал эми таксиге, бүгүн ошо таксиге анан киши ташууга бөгөт койсо болот. Аларга уруксаат бербей, ташытпай койсо болот. Негизинен ошолор ташып атат да, ошон үчүн келип атат. Жомарт Кайыпов, Темир Агымбаевич айтып аткан маселе адамдарды ташууга жана жүк ташууга 2016 жылдын 1-январынан баштап чек коюлган. Ал жана автомобиль транспорт жөнүндө мыйзамда так даана жазылган. Эмне үчүн мен колдоп атам, алып келгенде токтош керек дегенде. Былтыр 52 миң автомашина бар болчу. Былтыр ушул малда. 52 миң 54 миң тегерегенде болсо, быйыл мына 130 миңге чыгып кетип атат. Көбөйүп атат. Көбөйгөн сайын жол кырсыгы көбөйүп атат. Нурхан Сакенович туура айтат, баардыгын оң урулду машина менен байланыштырбаш керек, бирок салыштырып көрө турган болсок, жабыркагандардын саны өтө көп, сол урулдуга караганда. Каза болгондордун да бир нечеси көп болуп атат да. Бир нечеси көп болуп атат. Ошондуктан бул чечкиндирөөк чара көрбөсөк болбойт. Бирок сурайын дедим эле да, Абдылашер Газиевич, Танытбек Элекан, сен агыл ассоциациялар менен талкууладыңарбы, талкуулаган жоксуңар? Эгер талкуулаган болсоңор, бүгүн кабыл ала бериш керек деп ойлойм. Алар менен айтылып, түшүндүрүлгөн болсо. Эгер алар билбей турган болсо, кийин кайра чыгып чатак чыгара турган болсо, кое туруш керек. Так жооп берип койсоңуздар дегеним да. Азыр Абдылашер Газиевич, мындай деп атабыз да, киргизгенди чек кое албайбыз. Машинелер киргизгенчи каттоону чек коебуз да. Оң жактуу машинелерди каттоону чек коебуз деп атасыңар да, Каттоону кантип чек коесуңар? Киргизки. Жок, бу жерде жазылып атпайбы? Трактор, автомобиль, кран, грузовой машинелерге калып атпайбы бул? Алар калып атпайбы? Анда биз кантип билебиз аларды? Жеңил гана машинелерге депчи. Жеңил машинелерди каттоого киргизсек, ал киргизип туруп, мүмкүн кармап туруп, кандайдыр бир убактан кайра башка мамлекетке сатып жиберет. А биз кантип аларды киргизгенге кое алабыз чектөө? Биз каттоого, айдап жүрүүгө каттоого чектөө коюшубуз керек. Андан кийин бул экинчиси, машиналар иностранецтер келет, мисалы Англиядан туристтер келсе, оң жагы менен. Анан биз киргизбей коебуз аларды машинаңар менен депчи. ВОЗ мы запрещаем. Импорт боюнча, импорт. Бар, токтомдо бар. Учитывается, да? Бирок мен ойлойм, жана каттоо деп ошон үчүн дагы бир жолу талкуулап чыгалы. Бүгүн жөнүндө мындай биз буга каршы пикир бергенбиз. Мен билген эмесмин бүгүн чыгат экенин. Бүгүн чыгып калды. Албайлыбы, мындай биз бир четтен азыркы талкуулоо аябай пайдалуу болот, мына коомчулукта угуп атат. Мындай кыска мөөнөттө ошол маселесин чечсекчи. Мен мындай сунуштасам, эмки жумада мына общественное слушание кылып, сиздер болсо кайра эле министрлерди чакырып, калган ишкер ассоциациялар мүчөлөрүн, башкаларды мен да катышам. Жакшылап презентация угуп, ошондон кийин мындай принципиалдуу чечим кабыл алсак, анан кийин опросный метод менен эле
ошол токтом кабыл алсак кандай дейсиң? Дагы бир раунд, бирок кыска мөөнөттө бир жуманы берели. Мына мен дагы ыраазычылыгымды берип атам сиздерге. Аябай жакшы терең анализ кылдыңар. Ошон үчүн көпчүлүгү бу жерден отургандар сиздердин сунуштарды колдоп атат. Урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, жыйындын катышчылары, значит, бул маселе боюнча баягы коомчулук менен талкуулоолор жүргүзүлгөн. Өкмөттүн сайтына дагы киргизилген болчу. Андан тышкары абдан көп 5 канал, ЛТР, МИР, ОТРК, андан тышкары дагы телевидение, радио, көп эмелерде интернет пространство, соцсетиде талкуулоо жүргүзүлгөн. Анан айта кетсек, бул баягы такыр эле айдаганга, пайдаланганга тыюу салсак, ошондо коомчулукта абдан башка пикир чыкмак. Биякта бизнес анча-мынча эле 2-3 кишинин эле интереси бар. Эл туура түшүнүп атат. Туура түшүнүп атат. Жалпысынан ассоциациялар менен баары менен сүйлөшүп чыктык. Бул кимдин эле деловой совет деген бар эмеспи, бизнес сообществода. А Бишкекский деловой советтен баягы сунуштар киргизилген. Анын сунуштарын баягы бул токтомго законопроектке эске алдык, киргиздик. Мен ойлойт элем, коомчулукта туура көрөт. Эмне дегенде, мынакей мен маалымат берип коеюн, былтыр 7492 жол кырсыгы катталса, ошонун 1472 баягы оң рулдуу машинелер менен. Коэффициентти санап көрдүк. Сол руль канча жолу 1000 машинеге авария болду, и оң руль. 1000 машина, сол рулдуу 1000 машинеде 6,96, 7 машина 1000 машинеден сол рулдуу 7 машина аварияга туш болду дейли. Ошол эле учурда оң рулдуу 1000 оң рулдуу машинеге 11,56, 12 машина болуп атат да. Ошол оң рулдуу машиненин күнөөсү менен элдин саны каза болгон 267 адам каза болуп атат. Ошол күнөөлүү. Бул болсо жылдан жылга өсүп атат. 2009 жылы 113 киши каза болуп атса, ошол оң рулдун күнөөсү менен, сучасти эмес, только күнөөсү менен 2013 жылы 267 киши каза болуп атат. Бул мыйзамдын долбоору эң биринчиден баягы адамдын өмүрүн сактап калганга каралып атат да. Мен да вот бир четтен өкмөт мүчө катары мен түз эле өзүмдүн позицияны айтып коеюн. Мен да колдоп атам ошону. Бирок бирден өзүбүздүн кесиптештердин да ойлору бар. Алардын ойлору кабыл алышыбыз керек. Ошон үчүн авторитардык жол менен барбай эле биз мындай консенсус менен барайлы. Мына Темир Кенбаевич, Ольга Владимировна да алардын ойлору мамлекеттик катуу кызмат өздөрүнүн ойлору да бар. Бирок бир жуманын ичинде бул чек коюшубуз керек ушул. Жары же бери дегендей. Рахмат, Жомарт Кайыпович. Эми баягы бери угуп отуруп, мен бир ойго келдим да, негизинен Блингтон деген шаар бар, Новый Зеландияда. Анан ошонун мэри менен жолукканда, ошонун мэри айтты, бизде адамдын өлүмү былтыркы жылы көбөйүп кетти, жыл боюнча 4 адам авариядан каза болду. Ошон үчүн биз шаардагы жүргөн машиналардын ылдамдыгын 60-тан 40 км/саатына азайттык деп. Эми биз канчалык бул чечимди созо берсек, анын аркасынан адамдарыбыз каза болуп кете берет да. Биз ушуга жол бербешибиз керек. Экономикалык кызыкчылык сөзсүз бар, бирок анын альтернативасы болуп атпайбы? Мисалы үчүн биз ошону тиги сол рулда машина менен ошону компенсация кылып, жаңы жетпей кеткен жагын жеткирип толуктасак болот. А бирок мына өлүмгө, мындан ары өлүмгө биз мүмкүнчүлүк бербешибиз керек, бөгөт коюшубуз керек. Ошон үчүн бул маселеде ачык эле чечкиндүү болушубуз керек. Биздин урматтуу президент атыр айтты го, мисалы үчүн бул 3 эле 4 адамдын кызыкчылыгын колдойт, ушул бизнести уюштурган адамдардын. Негизинен жалпы элдин кызыкчылыгы сакталып калып атат. Аларды биз кетирген жокпуз. А бирок альтернативдүү поставка болот. Менин оюм ушунда, тез эле кабыл алышыбыз керек бул. Бир жуманын ичинде буюрса биз ошол кабыл алабыз рабочий порядке дегендей. Бирок терең жакшы презентацияга баарыбыз катышыбыз керек. Макул. Маалымат катары биз бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна мүчөбүз. Анан негизи бул соода уюмунун немесине ылайыктуу бул биз запрет кыла албайбыз киргизгенге.
негизи аны алып кире берсе болот, анан баягы регистрация кылбай коелу деп сүйлөшкөнбүз да, биз ошондой предложение бердик эле. Улап юстиция министри Ошол жагын карап көрсөңүз туура келбейт да. Бүткүл дүйнөлүк сот оюну. Анан код ТНВ силердики бөлөк болуп атабы? Бирдей элеби? Ошол башкача кылып бердик эле да. Регистрация айдаганга уруксат бербей койсок болот экен. А киргизгенге уруксат бербей кое албайт экенбиз да. Айдаганга бербей койсо болот экен. Регистрация кылбай, номерной знак бербей, айдаганга уруксат бербей коюуга укугубуз бар экен. Анда дагы ошол анча-мынча убакыт керек ошол маселеси боюнча аягына чейин жеткиргенгечи. Ошон үчүн да бир жума анан кийин мына Абдулла Шыргазиевич, Талантбек Эдеканович, эмки жумага бир пландашалы, жакшы презентацияны баарыбызды чакырып, дагы бир сыйра анан бизнес ассоциациялар мүчөлөрүн да ошол жерден жакшылап талкуулап, өзүнчө бир Темир Агембаевич, министр экономики, финансы, силер катышып, жерден ачык аргументтерди берсеңер, анан кийин чек коюш керек ошол. Башка сунуш жокпу? Бүттүк да, барын карадык, чоң рахмат.